Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков 1912-жылы Ысык Көл областына караштуу Төп районундагы Кең Суу айылында туулган. 1928-1931 Фрунзе шаарындагы Айыл чарба техникумунда, 1931-жылы Ашкабад шаарындагы Орто Азия зооветеринардык институтунда окуган. Алгачкы поэзиялык жыйнагы 1933-жылы Күрөш деген ат менен жарыкка чыккан. Эл турмушундагы көйгөйлүү маселелерди козгогон көптөгөн повесттери, романдары менен коомчулукка таанылган. Биздин замандын кишилери, Тоо арасында, Көк асаба сыяктуу көлөмдүү романдардын автору. Жазуучу адабияттын баардык жанрларында күчүн сынаган. Поэзия, проза, драматургия, котормо жааттарында талкпастан эмгектенген. Түгөлбай Сыдыкбеков Манас эпосун изилдөөгө жана басып чыгарууга көрүнүктүү салымын кошкон. Эмесе балдар, аңгеме тууралуу кыскача баяндап берейин. Аңгемеде көк серегинен ажырап, 5 бөлтүрүгү менен калган көк канчык тууралуу сөз болот. 5 баласы Балпагай, Мантагай, Сербегей, Мулугуй, Кынжыгыйлар. Уаң оңбогон кишилер, аяшпайт, аяшпайт деп адамдарга нааразы болуп, көз алдына азыр эле бир сугум май жеп, чала тойут болуп, жыйрылып жаткан бөлтүрүктөрдүн тагдырын элестетип, көк канчык кейип жерге төшөлүп жатты. Ушундай санаага баткан көк канчыктын өзүнүн ачкы кенесинен чыгып уктап кетти. Бир кезде көзүнө көк сереги көрүнө калды. Ал көк жал тартып килеңдеп, бир мүйүзү каркайган бугуну жеп-жеңил сүйрөп келаткан экен. Мантаңбай, Балпаңбай, Сербегей, Мулуңбайлар, атаңар буга алып келатыр, силерди тойсун деп кыйкырып жиберсе түш экен. Түшүндө Кынжыгыйын чакырбай калганына абдан өкүнөт. Ошо байкушту бир туугандары талап жешет, алсыз болгондо, деп ичинен ысытат. Таңгамал жортуп чыгып, эч нерсе илинбеген соң куру кайтат. Жан багыш жылдан жылга татаалдап баратканынан нааразы болду. Ойноп жаткан балдарын көрүп, атаңарча мен силерге бир жолу башты оголотуп бере албадым. Ургаачылык курусун, деп өкүнөт бечара. Бир маалда чаарчыктардын ээрчип келаткан эликти көрүп, балдары менен чогуу кол салмакчы болот. Мен энесин кубалайм. Силер адаша калган чаарчыктарын баса калгыла, дейт. Балдары да энесинен калышкан жок. Алынын барынча бөрлүгүн көрсөткөнгө тырышышты. Кынжыгыйдын жүрөгү катуу согуп, баары олжого тунушуп, мен куру калсам уят. Анда өз бир туугандарым Мантагай, Балпагайлар эле мени бөрүчөсүнөн жектешет. Мен ошондон корком, деп ойлонуп келатып, артта калганын байкабай калат. Элик да өз балдарын коргош үчүн болгон аракетин кылып, көк канчык менен алышып качып кутулат. Көк канчык келсе, Мантагай, Балпагайлар бир чаарчыкты шыйрактап, кызыл ала кылып талап жатышыптыр. Энеси баамдагандай эле кичинекей эликтин баласына боору уруп кыңылдап, Кынжыгый ыйлап отуруптур. Бөрү баласы сенде мазасыз болсо, өз жанын бага албайт шорду. Сен минтип кынжыя берсең өзүбүзгө жем болосуң. Бөрү шордуусун тирүү койбойт. Шордуу бүт бөрүнү жаманатты кылып коет. Тыңы, чыйрал, сен дагы тиги чаарчыкты шилиле, канына той. Кынжыгый болсо болбой эле кыңылдап ыйлап отурду. Аны энеси этип четке кубалады. Берки балдарына тамактап жеп калганына жарап калганына абдан ыраазы болду. Айлар жылга алмашып, бөлтүрүктөр эми килеңдеген бөрү болду. Алар эми эч нерседен тайманбай калды. Дагы бир жолу кышта бир короого тийишти. Иттер арсылдап, койчулар мылтыгын тарсылдатып, койлорун эптеп короого киргизишти. Бирок ага карабай, мында да коктуга чейин кызыл кан, өлүп жаткан койлор. Баардан коркунучтуусу койчунун жанына жакын короочу бай дөбөтү жок. Бай дөбөтүн издеп чыгып, дөбөттүн өзүн эмес, карга сайылып турган куйругун тапты. Бул жырткыч бөрүнүн анты. Короочу итке алар ар дайым кас.
Анын куйругун карга сайып, өзүн талап жеп кетет деген уламыш эми чын чыкты. Күндөрдүн биринде көк канчык алдыда келатып, оң колун билегинен капканга чаптырып алды. Ал кың этпестен өз билегин өзү бат эле кемирип, өз сөөгүн карс-карс эттири чайнап, билегин капкандан бошотуп алып, өзүнүн тобун коркунучтуу жолдон аман алып кетти. Күндөрдүн биринде балдары менен зоонун кырына отуруп, улуу-пуңшуп ыйлады. Энеңер карды, кор болду. Капкан мени сыңар аяк кылып койду. Эми силер өзүңөрчө бөрүнүн турмушун улай бергиле. Мен ушул зоодо эптеп чычкан кармап жеп, күнүмдү көрөрмүн, дейт. Канчык ойлонгонсуп. Анан алдан эмени эстей койгонсуп. Ау, кынжыгый кайда? Ал кургур силерчилеп өз ыркысын таба албас шордуу болуп калды. Эми ал коро болбосун. Ошону менин көзүмчө талап жеп салгыла, дегенде кырда отурган бөрлөр кынжыгыйды бир паста тытып жеп коюшту. Анан энесинин сунушу боюнча тарап кетишти. Ошентип көк канчык зоодо күнүн көрүп жүрдү. Күндөрдүн биринде туура жактан бир атчан киши чыга калып, мылтыгын сундурду. Бирок аткан жок. Ай кургур. Сыңар аяк болуп, өзү да куруп, зыянсыз болуптур. Күнүн көрө берсин, деп атына камчы салып бастырып кетти. Кишинин боорукерлигине ишене албай таң калып, көк канчык үлдүрөп, көздөрү тунарып, киши кеткен жакты тиктеп туруп, анан уктап бараткансып, боорун жерге түшөп, козголбой жатып калды. Мына аңгеменин аягы ушундай аяктайт балдар. Көксерек аңгемесинде көксерегинен ажыраган көк канчыктын бөлтүрктөрүн жетилтүүдөгү тарткан убайымы, келечектен күткөн үмүтү, карыган кезде жан сактоо үчүн болгон аракети баяндалды балдар. Карышкырлар да адам сыяктуу эле жашоо үчүн күрөшүшөт. Жаратылыштын бир мүчөсү катары тукумун сактоого аракеттенишет. Анан да карышкырлар кандай гана болбосун бөөрлүк заңын сакташат. Буга кынжыгыйды талап жеп коюшу далил болду.